карантин деп коелучу, ушундай темпте улана берсе, анда ырчылар эмне иш кылат? Билбейм. Концерт жок, аш-той жок. Сиз кандай бизнес кылып кетүүгө шыктысыз? Ата-энем алып келип берген сагыздарды чогултуп чайнабайчы. Алып классташтарыма сатчумун. Бойдоксузбу же үйлөнгөнсүзбү? Бойдокмун. Бойдоксуз. Карындашым, кагылайын мага бир жолу. Нарузатын бир калп айтпайын бир 6-7 жолу ырдап берди. Концерттерге эле көп барбай калды, чынын айткандачы. Ой, ал ырчылар тойдон деле көрүп алабыз дешет да. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн бизде ардактуу коногубуз бар. Ал 2006 жылдан бери кыргыз шоу бизнесине аралашып келе жаткан филармонияда солист Асхат Мусабеков. Кош келипсиз. Кош болдук, рахмат. Биздин долбоор 15 суроо деп аталат. Сизге 15 суроо камдап койдум, даярсызбы? Даяр. Анда алгачкы суроо: ырчы болгуңуз келгенин канча жашыңызда билдиңиз? Менин кичинекей кезимде ырга шыгым бар болчу. Комузду мына 5-классымдан бери чертип келатам. Андан мурда мен ушу 1-классымда орустардын жана кичинекей гармошкасы бар. Менде да ушу атам кичинекейинде атам достору алып келишип мага белек кылышып, анан кийин чоңойгондо ойнойт деп катып коюп, ушу мен төрөлгөндө го дейм. Анан ушу 1-класска жакын анан алып чыгып алып, жап-жаңы оюнчу анан үйрөнүп, кичине атам анча-мынча жер үйрөтүп койгон. Анан ошо Алипе майрамда чыгып алып, бир эле жагын ойночумун, анда гармошка, кичинекей гармошка. Анан ырдап, ошентип ырдагандарым эсимде. Анан мектепте окуп жүргөндө ошо гармошкамды көтөрүп эле классташтарым менен чогулуп алып, айрыкча биздин А класста 16 эркек элек, көйлүк кызды ырдап эле ошентип жүрчүбүз. Анан кийин ушу 5-класста комуз үйрөнгөндөн кийин анан фестивалга катышып баштадым. Кыскасын айтканда ушу бала кезде эле ушу калыптанып чоңойдум, бирок мен ырчы болом деп мындай ойлочу деле эмесмин. Мен юрист болсом деп ойлочумун. Ошо жогорку класстарга чейин эле. Анан кийин мектепти жакшы оку деп ата-энем айтышып, мектепти жакшы окучумун, активист бала болчумун. Анан юрист болом буюрса, анан юрист болсом деле мен комуз чертип ырдап жүрө берет болушум керек деп мындай ойлочу элем да. Анан кийин ырчы болуш менин биротоло баягы оюмду бурганы бул ошо 10-классымда мен Сыймык Бейшикеевке жолуктум. Артист. Азыр дагы ата-баладай болуп мамилеси абдан жакшы. Анан кийин мени ырдатып көрүп, ошол учурда баягы элдик таланттарды издейбиз деп Нарынга концерт берип калган. Анан ая жакшы ырдайт экенсиң деп ошол учурда 8-9 класс, 10 класстарымда ошо Нарын областында болгон конкурстардын баарын жеңгем. Эми өзүм карактуулардым, республикага чейин катышып. Бирок оюмда мен мектепти бүтсөм юрфакка тапшырам деп ойлочумун да. Анан ошол менен анан Сыймык Бейшикеев мага айтты: азыр эми юрист көп, бирок сен жакшы ырчы болуп калышың мүмкүн. Сен таанымал ырчы болуп калышың мүмкүн. Сен коомго ошол жагынан көбүрөөк керек болуп калышың мүмкүн деп. Анан менин устатым бар, Улук Мырзаполотов деген. Мен Улук Мырзагайды кичинекей кезимде гезиттен окуп калчумун. Улук Мырзаполотов ошол агайга барып билим ал, ошол сени адам кылат, учурат уядан деп. Анан чындыгында баягы комузга, ырга ошондо арып алып, анан бир ошо 10-классымдан баштап мен ырчы болом деп өзүмө алдыма максат коюп, ата-энем да колдоп, эсимде ошо андан кичирээк кезимде, ошо 7-класс кезимде мага бир өрүк комуз алып беришкен. Өрүк комуз алып берип, ал учурда эми айылда өрүк комуз жок болчу. Биздин айылда болсо 1-2 болот. Анан райондун борборунан бир эле сүйлөшүп, бирөөлөргө сүйлөшүп, анан баасы канча болот деп, анан эми айылда бизде ат башыда мал киндиктүү жер, анан көбүнчө эле мал менен сүйлөшүп эмеспи? Бир кой деген, бир жылкы дегендейчи. Анан ошентип ошол комузду бир торпокко алып берген да. Анан ой деп кошуналар, кээ бир мындай алысыраак туугандар деле, ой эми бир торпокко, килейген бир торпок, комузду алып бериптир кичинекей баласына. Эми кийин
бул комуз тиги актайбы актабайбы торпокту деген сыяктуу сөздөр болгондо анан ошо ата энеме мен биринчиден ыраазымын. Менин ушинтип уядан учурганына, анан андан кийин ошо Кудайыма ыраазымын, биринчи ата энеме ыраазымын. Анан Сыймык Бешкеевдин аты менен ушул улуу өнөргө келип калдым. Анан чынында мени ырчы кылып тарбиялаган бул устатым Улук Мырзаполотов да. Ошон үчүн мен жана башында эмнеге айтып кеттим? Ыңгаалаганда эле жагымдуу ыңгаалач экен, мыйлаганда эле деген сыяктуу болбош керек. Бул ырчыны ырчы кылып тарбиялап алып чыгарган бул эң биринчиде ошо устатынын абдан бир мындай салымынын бир абдан бир мындай эмгеги жатат да, чоң эмгеги, зор эмгеги жатат да. Канча мына 7 жыл окутtu, 7 жыл. Азыркыга чейин да окутуп келатат ошо. Тамганы кантип айтыштан баштап ар бир тамганы ушундай эми вокалда көп да. Ошонун баарын үйрөтүп, анан бизди чыгарып мына мынтип азыр эми элдин алдында ырдап жүрөбүз. Агайыбыздын школасы, мектеби абдан чоң. Өткөндө ошо отуруп санасак 4 эл артисти чыгыптыр, 27 эмгек сіңірген артист чыгыптыр агайдын колунан. Анан дагы чыга электер көп да. Ошол мени ырчы болгонум ошол агайдын чоң эмгеги. Жакшы экен, албетте эми ошондой устаттарды эстеп жүрүш, унутпаш, бул сиздердин парызыңыздар. Себеби алар чоң эмгек кылган. Экинчи суроо, кандай иштерден ырахат аласыз? Эми ошол чыгармачылыкта жүргөндөн кийин анан бир ырларды жазып, ошонун өтөсүнө чыгып, анан өзүң ойлогондой жазылса, өзүң ойлогондой ырдалса, ошондон аябай ырахат алам да. Анан ошо бир ырды жаздыра турган болсок, мисалы анан ошону кайра угуп, анан баягы киштин бүткөнүнө, ошол жерде мисалы жок эле дегенде 4-5 кишинин мээнети бар да. Ошолордун баарыбыздын мээнетибиз кайтканына сүйүнүп, анан мындай ырахат алам. Концерттерде тамагыңызды оорутуп же үнүңүздү жоготуп алган учурлар болгонбу? Кудай сактасын, андай боло элек. Бирок баягы көп переживать этип концертте же болбосо чарчап, анан баягы санага тарткандан кийин уйкуң да жакшы болбой калат да. Ошонун эртеси күндөрү ошентип мындай үнүң мындай чарчаган сыяктуу болуп калат да. Ачылбай. Анан мындай баягы орусча айтат го, нездоровый голос болуп калат да. Мындай тунук эмес, толук кандуу бере албай каласың бере турган. Концерттеримде көбүн эсе ошо өзүмдү психологиялык жактан даярдаганга аракет кылам. Баягынын баарын репетиция кылып көрсөтүп сүйлөбөсөң дагы мындай сүйлөйм деп ойлоп, мындай баягы аң сезим менен ошо психологически даярданып турам да. Ошол. Мынакей коронавирус деп баардыгыбыз үйдө отуруп калдык карантинде. Коронавирус той аштарга өзгөртүү киргизип, ырчылардын чыныгы чыгармачылык менен иштебесине себеп боло алабы? Бул эми мына 2 ай болуп калды. 2 айдан деле өтүп калды окшойт. Концерт жок, аш той жок. Баарыбыз эле үйдө отуруп калдык. Анан эми бул нерсе ар бир тармакка таасирин тийгизгендей эле бизге да ошондой болду да. Ырчылардын чыгармачылык менен иштөөсүнө той абдан эле таасир этти буга чейин дагы. Себеп дегенде байкасаңыз ырчылар мындай жеңил желпи ырларды көбүрөөк жаздырып бактап башташты. Эмнеге десе, тойский вариант деген сөз бар эми биздин арабызда. Аны максат өзүң деле жакшы билесиң. Тойский вариант деген. Тойго жеңил желпирээк бийлегенге депчи. Албетте бул чыгармачылыкка таасирин тийгизет. Концерттерге эле көп барбай калды, чынын айткандачы. Ой, ал ырчылар тойдон деле көрүп алабыз дешет да. Эми ошон үчүн мен мындай эки жактык көз караш менен карайм да, эки жак менен карашым. Себеп дегенде бул жактыкы да туура, бул жактыкы да туура да. Анан сапаттуу ырларга көбүрөөк иштешибиз керек. Андай мындай жеңил желпилемейчи. Биз ошо элдин табитин ээрчибей, элдин табитин тарбиялап, биз элди аркабыздан ээрчибиз керек да. Эмнеге учурунда мисалы Советтер Союзунун учурунда деле, кийин деле мисалы идеологияда ошо маданият кызматкерлерин, жазуучуларды, ушуларды акынпай эмелерди мындай элдин алдына койгон интеллигенция деп, эл ошого карап түздөшүңөр депчи. Ошондой эле кеп да, биз коомду тарбиялашыбыз керек бул жагынан.
Албетте бир кырмайды, бир комалак чиритет дегендей арабызда да бар. Ошо жеңил желпи менен жүргөндөр. Эми бирок баягы эл өзү ирге-бирге алат. Эгер коронавирус карантин деп коелучу, ушундай темпте улана берсе, дагы экинчи этап башталат деп атат. Анда ырчылар эмне иш кылат? Билбейм. Билбейм эмне иш кылат. Гиф ойнотуп атышпайбы? Гиф. Мен да жакшы түшүнбөйм, бирок ушинтип айтышат да. Эми ал нерсе Эптеп акча табат. акча табуу жолдору көп да азыр эми. Бирок ошо ырчылар чынын айтканда эми ушу билбейм эмне кылат эми. Бир нерсе кылыш керек. Бир нерсе кылыш керек. Азыр Кыргызстаныбызда мүмкүнчүлүктөр аябай көп да. Мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Ошо мүмкүнчүлүктөрдүн арасынан өзүн издеп көрүш керек деп ойлойм да. Сиз кандай бизнес кылып кетүүгө шыктысыз? Биз билбейм эмне кандай бизнес экен, бирок колу бар нерсени пайдаланган жакшы да. Мен мектепте кезинде ата-энем алып келип берген сагыздарды чогултуп чайнабайчы, барып классташтарыма сатчумун да. Анан кайра аны кымбатыраак сатып, кайра мисалы 2-ни сатсам, кийинкиде кайра 4-тү алып келип ошентип ошондой бир нерселерим бар болчу. Анан кийин ырчы болуп кетпедикпи? Анан эми билбейм, эми колдон келген нерсени кылып көрүш керек. Мен деле абдан кызыгам бул жаккачы. Кийинки суроо болсун. Маркум акын Элмирбек Иманалиевдин Арузатым аттуу ыры сиздин атактуулугуңузга кандай салымын кошту? Өтө чоң, өтө чоң. Менин чыгармачылыгымда 2-3 тепкичи өйдө жылдырды. Ошол чыгарма менен таанылдым, Акчолтой болду. Элмирбек байкеге да раматылык. Көз өтүп кетти. Ошо азыркыга чейин ишенгим келбейт да. Ишенбейм. Дагы эле ушундай жүргөнсүп, дагы эле ошо туңгучта жүргөнсүп, же болбосо дагы эле ушу айтыш коомдо жүргөнсүп, дагы эле өзүм жанагы акыркы 2-3 жылдан бери ушул качан көрбөйүн жанында ээрчиген балдары бар эле. Шакирттери. Ошолор менен жүргөндөй эле боло берет да. Анан өзү баягы кээ бирөө мындай болуп турбу. Ошондой эле учур болду. Мисалы ошо Зайырбек байкени күнүндө Facebook'тан көрүп турчубуз. Азыр ошонун орду жок болуп атат да. Жетишпейт. Элмирбек байке кирчи эмес да антипчи. Ошон үчүн мындай дагы эле жүрүп бир жакта жүргөндөй эле болуп сезилип атат да, же билбейм, мындай жүрөгүмө абдан жакын киши эле, аябай жаман болдук баарыбыз. Анан бул Арузатымдын тарыхын кичине токтолуп айта кетейин. 2009-жылы көптөгөн чыгармачылык инсандары менен Токтогул жергесине барып калдык. Ушу жай айы болчу. Баягы Чычкан Капчык айтым эле мактанып турган учур болчу да. Анан бир чоң концерт болмок. Биз барып, ошол жерде бир 2-3 боз үй тиктирип, Чычкан Капчык айында ошо Токтогул районунун акими жана мындай ошол жактан чыккан бизнесмен агалар баары чогулуп ошол жерден коноктоп бизди. Анан кечинде стадиондо концерт болмок. Анан боз үйдө отуруп ушинтип кымыз бичилип, эт желип, ырдап ошентип атабыз. Анан мен сыртка чыгып кеткем. Анан кайра боз үйдү көздөй келатсам эле бир оң кулагыма шактай түштү да. Кагылайын мага бир жолук, айланайын мага бир жолук деп атат. Ой, бул эмне деген ыр? Деп анан мындай барып тыңшысам ошо ырдап бүтүп калыптыр. Ырдап болуп калыптыр да. Биринчи жолу ошол жерден уктум. Чычкан Капчык айынан боз үйдөн уктум да. Анан ошо кайрылмасын эле угуп калдым. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, кагылайын карындашым мага бир жолук деп. Ондорун деле жакшы биле албайм ошондо. Бирок ошо кагылайын мага бир жолук деп атат. Эмне дегендир? Деп анан боз үйгө кирсем, чын дилимден сурайын дедим ошончу. Сурагым келди. Ал жерде аябай көп, мисалы бир 20-30 киши. Өнөр бар, мындай байкелер да бар. Анан бирок мындай ичимен кичине эметтим да. Тартындым. Себеп дегенде ошол
ошол жерден эле арузатыма мындайча айтканда куда түшкөндөр көбөйүп кетти да. Ай байке мага берсеңиз болобу ушуларыңызды, ай Элмирбек мага бер ушуларыңды дешип, анан Элмирбек байке мындай бир сырдуу адам болчу. Ана эми ооба деп ушинтип койду. Анан мен дагы сурайын деп ого өтөр баягы элдин бүйүрүн кызытпайын деп унчуккан жокмун. Анан келди, анан баягы стадиондо концерт берип атабыз. Анан сахнанын артынан Элмирбек байкеге жанагы ырыңыз качан чыгардыңыз эле? Ой, жакында эле чыкты. Ушу көп болсо бир жылга боло эле экен, бир жыл боло эле экен ошолор чыкканыначы. Мен 2009-жылы угуп атам, ал деле ошо 2008-2009 жылдары чыккан ыр экен. Анан жаңы ыр мындай ырдап жүрөбүз. Бул эмне деген ыр байке? Эми билбейм аты, карындашым мага бир жолуктап коебуз. Ушундай. Анан деп эле чыккан жокмун. Бишкекке келдик, жүрдүк. Бир күнү инем менен ошо кес-кес айтыш коомунун ашканасына кирип тамактанып калчубуз. Ушул жактын тамактары жакшы. Арзан дагы дегендей. Анан тамактары жакшы да. Анан дайыма кирсең ушу чыгармачыл адамдар отурат. Отуруш жакшы. Кирип тамактанып атсак эшиктен Шайырбек Абдырахманов менен Элмирбек Иманалиев кирип калды. Оной киргиңиздер. Бир столго отуруп калдык. Тамак ичип атабыз, сүйлөшүп атабыз ар кайсыны. Анан Элмирбек байке деп сөз баштадым. Ага чейин ошо 2009-жылы күз айында да. Ага чейин жай айларында. Ошо биз Токтогулдан барып келгенден 1-2 айдын ичинде эле. Анан Шайырбек байке айтып калды. Ой, мына Аскат азаматсың сен. Калмурат Рыскулов биздин ырматтуулук досубуздун ырларын жакшы ырдап атасың. Мен баягы ырларыңды уктум дагы. Азамат жакшы. Мындай жакшы мугалимден тарбияланып чыккан. Ал кезде 4-курста окучумун. Анан ооба деп анан баягы сөздүн ыгы келип баштады окшойт деп анан байке баягы ырыңыз деп Элмирбек байкени. Кайсы деп анан Шайырбек байке баягы арузат карындашым мага бир жолук деп айтчы. Карындашым мага бир жолукпу? Ооба. Ошол ырыңызды ырдап чыксам кандай болот байке десем, макул ырдап чык дегенден Шайырбек байке коштоп кетти. Ой, мына эмке бере турган болсоң ушуга Аскатка бер. Ырдай турган маалы азыр жигиттин деп. Эми ал кезде 10 жыл мурдараак да. Ырдай турган маалы. Анан эл баягы жаңы чыгып жаткан ырчыларды мындай угат көбүрөөк. Анан мына угармандар да күндөн күнгө өсүп келатат. Өзү да жакшы ырдайт. Билими бар ырчы, берсең мына бер. Деген эле ош жерден эле сөздүн баягы убадасын алдым. Макул берем деди. Анан бир күнү мен сизге барайын үйгө дедим. Макул деди. 2-3 күндөн эле телефон чалып барып анан шаардын бир жеринен жолуктук. Анан үйүнө бардык. Үйүнө барып анан жеңем тамагын жасады. Бир жарым күндөй жүрдүм го дейм. Түштө баргам, кечинде кеттим да. Улам эшикке кирип чыгып коюп анан комуз менен ырдап берди, башка ырларын ырдап берди. Анан арузатын бир калп айтпайм бир 6-7 жолу ырдап берди. Анан телефонго да жаздырып ал деп. Ырдап анан сөзүн жазып берди. Ошо сөзү дагы эле бар менде баягы. Өзү жазып берген. Өзү жазып берген, числосунан бери койгон. Бир күндөлүк дептерим бар эле, ежедневник, ошого жазып, жашыл жуккан ручка болуш керек эле менимче. Анан байке мунун темасы кандай? Темасы эми мындай деле тема жок. Карындашым мага бир жолук деп ырдап жүрөбүз. Анан арузатым деп да койсо болот. Арузатым деп башталып атпайбы дедим. Арузатым деп да койсо болот десем, ооба арузатым деп койсо да болот. Деп анан ошол жазуусунда бар. Арузатым, карындашым мага бир жолук же арузатым деп ырдын темасын ошентип жазган. Раматтылык. Анан жазып, анан үйрөндүм. Эми мында баягы темадагы куплеттер да бар. Анан эми менимче ушуларды ырдасам болот деп, мен биринчи азыр ырдап чыккан куплеттердин 3 куплетин кайрмасы менен ырдап жаздырдым. Анан жакшы болуптур. Бирок баягы аранжировка деген аранжировка. Эми бул өз комуз менен ырдап жүргөн киши мындай чектелбейт да. Аранжировка баары бир мындай адамды мындай рамкага салып коет. Себеп дегенде ал жерде
ар бир созулуш саналат да деп ошентип айтты. Ырдаганың жакшы болуптур деп анан экөөбүз абдан көп ошондон баштап чыгармачылык байланышыбыз аябай жакындады. Көп жерге чогуу бардык. Биринчи укканда кандай сезим пайда болду? Жаздырып бүттүңүз. Ушул элге аябай таанымал ыр болот болуш керек деп ойлодум. Чынын айтканда, Рамис Алиев жазды аранжировкасын. Автор өзүчү? Автор өзү жакшы болуптур деди. Жакшы болуптур. Эми баягы аранжировкага кичине рамкага салып коет, бирок жакшы болуптур деди. Жакшы ырдапсың ба? Табит менен жазалыптыр. Жакшы мындай туура инструменттерди кошконсуң, аранжировка жакшы болуптур деп. Ошо менен анан ырды жаздыргандан кийин бир 2 жумадан кийин эле радиолордон байма-бай кетип баштады. Анан ыр жаздыргандан кийин ошол жылдын эле декабрь айында, 12 декабрь болчу, концерт берип калдым. Бир айдын аралыгында да ошо ыр жазылгандан кийин. Анан концертте ырдасам эл кадимкидей кол чапты. Арузатым деп. Анан кийин мына ырдаганыма 10 жылдан ашты. 2017-жылы кайра жаздырдым. Аранжировкасын бөлөкчөрөөк жайыраак кылып, анан ырдалбай калган куплеттеринен бирде чуркап, бирде калып жөрмөлөп, билинбестен жаштык барат өйдөлөп деген куплеттерин кошуп, кайра ырдап жазып, анда укту аябай жакшы, бул жакшыраак болуптур. Эмнеге дегенде деп атпайбы? 10 жылдан кийин ырдап атасың. Анан кийин сен тажрыйбаң деле өзгөрдү, тажрыйба топтодуң, кагылдың, согулдуң, көзүң жетти ырдыга кандай ырдаш керек. Мына бул баягы тажрыйбалуу ырчынын ыры деп экинчи вариантты көбүрөөк жактырды. Дал ошол улуу инсандын сизге калтырып кеткен бул белеги болот. Ошону аткарып берсеңиз. Ооба, рахмат. Эмнерек байкенде эскерип калдык, жаткан жери жайлуу болсун. Анда ушул арузатымды ырдап берейин. Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Бирде чуркап, бирде калып жөрмөлөп, билинбестен кайран жаштык өйдөлөп, баратканда балбылдаган от көрдүм, ай бакыт менден алыс эмес өңдөнөп. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Убайымын сагынычын ырдаган, угасыңбы жүрөгүмдү туйлаган. Бүгүн анда бир керемет ойгонду,
ey бүт аламдын кеңдигине сыйбаган карайлаган көңүлүмө нур толуп кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче карындашым кагылайын мага бир жолу тагдыр мени каалагандай калчадың акын калсаң алып бүчү чарчадың жаштык узап кете электе бир жолу эй жашоо берчи жашылындай арчаным карайлаган көңүлүмө нур толуп кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүмөн ару затым айланайын мага бир жолу ару затым ананайын мага бир жолу. Браво, рахмат чоң. Рахмат. Азыр ушул ырды угуп жатып Элмирбек акебиз тирүү болгондой сезилет да. Бул баягы экинчи өмүр деген ушул болот окшойт да. Биз кичинекей кезибизде Ал Токонбаевдин өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген сөзү бар эле. Анан көп эле баягы залкырлап өтүп кетсе, агесте кичирээк болчусун, анан эми экинчи өмүрү башталды же экинчи өмүр сүрүп атат дегенде көп маани берчү эмеспиз. Мен ошондой болчумун да. Маани берчү эмесмин. Анан жаныңда көрүп билип жүргөн ушундай бир чыгармачыл инсан өтүп кетсе бир күнү, анан шалдырап эле отуруп калат экенсиң да. Анан кийин адам ар дайым адамбыз да, тирүүлүккө каниет кылабыз. Дагы жакшы, дагы Кудайга шүгүр. Ушул чагырларды жаратып кеткенине, мына ушул экинчи өмүр деген ушул турбайбы көрсө деп ошого каниет кылып калат экенбиз да. Ошол эле Калмурат байкен, Элмирбек байкен, Зайырбек байкелерди кайран кишилер, кандай адамдар эле. Мынакей чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө 10 жылдан ашып калыптыр. Эми ошол ырчылыктын кандай жакшы жана терс сапаттары бар? Менимче терс сапаттарын деле байкаган жокмун, билген жокмун. Түгөлбай казакты мен абдан жакшы көрөм да. Анан эмне интервьюлар болсо баарын аягына чейин отуруп көрүп, кайталап окуп ошентем да. Анан Түгөлбай агайга бир журналист суроо бериптир. Учурунда абдан сиз популярдуу болдуңуз, жаш болдуңуз. Аркаңыздан көп кыздар мындайча айтканда чуркады. Анан ошол нерселер жөнүндө мындай айта кетсеңиз десе, мен дептир, агайдын улуулугун карабайсызбы? Мен ошол популярдуу болуп турганда дагы, аябай мындай даңктуу, атактуу болуп турганда дагы мен өзүмдүн чыгармачылыгымдын, ошо өзүмдүн көрөрмандарымды ошо менин атактуулугумдон бир курмандык кылган жокмун деп атат да. Мунун артында көп нерсе бар. Курмандык кылган жокмун дейт. Себеп дегенде бул, эмнеге дегенде бул ар бир көрөрманын бул менин чыгармачылыгымдын көрөрманы деп кабыл алган. Жеке өзүмдүн адамдык эмес баягы. Жаман ойлорго жетеленбептир да. Улуу киши улуу боюнча да карабайсызбы. Мен ошо ар бир көрөрман, ошол эле көрөрман кыздарымды дептир да.
мен чыгармачылыгымды мындай атактуулугумдун курмандыгы кылган жокмун депчи. Менин тек гана чыгармачылыгымды, менин тек гана ырларымды сүйсүн дедим аларды депчи. Ансарындай бул чыгармачылыкта, ырчылыкта албетте жакшы жактары көп. Жакшы жакка пайдаланыш керек. Мен өзүмдү мисалы терс жактарым көп. Билбейм деп айтпайм, билбейм десем деле болот. Оң жактары абдан көп. Оң жактары. Жакшы ырларды ырдап, элдин аң сезимин, ошо келечек муунду тарбияласам болот. Мен кийинки кайра жашоого жаралсам деле балким ырчы болмокмун да. Ошол айтып атпайсызбы, эми атактуулуктун курмандыгы кылган жокмун деп. Эми сизде деле болгон чыгар да ошондой аркаңыздан чыккан кыздар. Эми Тойлбай Казаков ким? Биз ким дегендейчи. Биз азыр могу компьютердин, интернеттин заманында аябай мындай орусча айтканда доступный болуп калды да. Биз ошол учурунда мисалы студент кезде интернет жок болчу, инстаграм жок болчу. Ошо ырчыларыбызды мисалы азыркы ага эжелерибиздин ошо баалайм аябайчы. Сизден кийинки чыккан той ырчылары, мисалы эмгек сиңирген артисттин наамдарын алышты да. Эми сиз сахнада көп жылдан бери жүрөсүз, бирок ал элексиз. Бул нерсе сизди капалантпайбы? Капалантпайт деле. Ар кимдин өзүнүн бактысына буйруп, маңдайына жазылып аткандан кийин ала берсин. Мен ич тардык кылбайм. Бирок ошо кээ бир учурда калыстык жок болуп кетип атат деп айтып атышпайбы? Эми ал жагы деле туура. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз калыстык жагын? Ал жагын мен айта албайм эми. Бул нерсе мен өзүмдүн ичимде эле оюм болуп калышын каалайм да. Мындай элге жарыя кылып чыгаргым келбейт. Албетте алгандан кийин эмгектенип атышат, бул нерсе өтө жакшы. Баягы мен консерваторияны же мен академияны бүтүрүп койдум эле деп эле жата берсең да болбойт да. Эмгек кылыш керек, ошону менен бир жыйынтык көрсөтүш керек. Анан антип алып атышат. Бирок баягы бизде мындай критерийлер бар да. 10 жылдан кем эмес, ушул маданият чөйрөсүндө мамлекеттик жумушта эмгектениш керек. 10 жылдан кем эмес. Албетте билими да болуш керек. Жок дегенде училищенин диплому болуш керек. Анан элге да алыш керек. Чыгармачылык баягы ырларын элге жайылганына, анан Бишкекте көптөрүбүз мисалы концерт деле бербейли, ошо кафе ресторандан чыга элек ырчыларыбыз деле бар да. Бишкектен алыс чыкпаган. Алар чыгыш керек, тияка барыш керек, бияка барыш керек, гастролдош керек. Ошолордун баарын эсепке алыш керек, эске алыш керек. Анан жанагы ошол жанагы 10 жылдык деген жерлери көпчүлүк учурда не болуп калып атат? Эске алынбай калып атат да. Эми сизде тажрыйба деле жетиштүү экен, концерт деле бергенсиз, филармонияда деле иштейсиз. Балким таанышсал элексиз дейин да. Мындай да. Токтобек байке, Асаналиев. Жакшы көргөн байкем экөөбүз эшиктеш кошунабыз. Анан 2 жыл болду эмгек сиңирген артистин алганына. Анан мен айтып атпайм, ой мына байке. Заслуженный артист болдуңуз депчи. Эмгек сиңирген, нак эмгеги сиңген, эмгек сиңирген артист депчи. Мен деле мисалы ошентип эмгек сиңирип, анан алгым келет. Мүмкүн менин эмгегим анча өтө электир, мүмкүн. Эми ал нерсе биздин колубузда нерсе эмес. Анан албетте тааныш салып алышка деле көп мен мындай чуркай бербейм. Ата деген кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ар кандай сапаттарды айтышат эми. Камкор. Эң негизгисичи мен ошо ойлойм баягы өзүң жүрүш турушуң менен тарбиялайсың депчи. Себеп дегенде айрыкча эркек бала ошону карап анан атамдай болом дейт да. Атасы сен тиге кабас, бияка кабас, артка тур, алдыга тур деп ошо өзү көргөзсө, ошо менен кошо көрүп, анан мен атамдай болом деп ар бир бала өзүнүн атасын идеал тутат. Мен деле мисалы турмушта ошо өзүмдүн атамды идеал тутам. Ажырашуудан кийинки бакытты кандай
1-2 жыл мурда Ошко Түмөнбай досум концерт берди. Зайрек байке болуп бардык. Анан концерттин аты жакта мага мен күткөн бакыт депчи. Анан ырлар тематикасы да абдан сонун болуп тур концерттин өзү. Анан мен азыркы суроо берип атсаң ошол нерсе эсиме келип кетти да. Ал ошондон жашоодон кийинки бакыт кандай болот, Ал ошо мен күткөн бакыт болот да. Сен күткөн бакыт болот. Күткөн бакыт болот деп ойлойм. Жакшы жооп болду окшойт, Кыска нуска, Ооба. Башкадан жардам күтпөй өзүңүз менен күрөшкөн учурлар болдубу? Ооба. Биз жалкоолонуп кетебиз да. Бүгүнкү жумушту эртеңки калтырыпчы. Анан өзүң менен өзүң күрөшүп, өзүңдү өзүң тарбиялап, өзүңдү өзүң жеңсең эле бир көп нерсени жеңген болосуң. Өзүңдүн напсиңди жеңсең, өзүңдүн жанагындай бир терс сапаттарыңды жеңе алсаң эле сен эме эле болот. Анан бүгүн күн мындай болуп калды, бүгүн тиги досум мага мынтип койду деп үйдө жата берген болбойт да. Көңүлүмдү чуруп койду дешипчи. Аларга көңүл бурбаш керек. Менимче ар ким адам өзүн өзү тарбиялаш керек. Баягы өзүнүн бактысынын устасы деп коебу, Ар ким өзүнүн бактысынын устасы дегендей. Бойдоксузбу же үйлөнгөнсүзбү? Бойдокмун. Бойдоксуз. Кандай айымдар жагат эгер бойдок болсоңуз? Реквизиттер. Эми ал айымдарды тындай жагат, мындай жагат деп айта албайм. Себеп дегенде ар бир адам мырза болгондон кийин албетте мээримдүү, назик, жолдошуна бирөө карамдуу болгон, карамдуу деген кандай күйүмдүү деп коет, күйүмдүү. Карамдуучулук сапат бизге эркектерге тиешелүү да. Күйүмдүү, мээримдүү, жакшы. Анан мындай үйдө жумуштан ар жак бер жактан чарчап келгенде ошонун баарын унутуп калгандай болгон. Үйгө келгенде канекидей бир майрамдай болгон, үйгө шашып турган, ошон баарын мындай чакырып турган бир кут болот го айымдар. Өзүнө тартып турган. Өзүнө ошондой сапаттарга ээ болсо дейм да. Буюрса. Ооба, мен деле антип жүргөнүм деле көп жыл эле болуп бартат, чын айтканда. Башында интервьюлардан аябай мындай качып, анан тултуңдап кетип ушундай болчу. Азыр эми мындай көнүп деле калдым бул нерсеге. Туура эле кабыл аласыз. Туура эле кабыл алам, ооба. Жалгыздыктан тажаган жоксузбу? Тажайсың, конечно. Албетте тажайсың. Бирок мен жалгыздыктан тажап атам, же болбосо мен батыраак мынтай кылышым керек деп эч мындай өзүмдү шаштырган жокмун буга чейинчи. Бир күнү өзү келип жолугат. Баары жакшы болот буюрса. Күтүп атасыз. Жакшы. Акыркы суроо болсун. Ырдайт элем деген таланттарга кандай кеңеш берет элеңиз? Окуш керек. Окуш керек жана окуш керек.